Бул коронавирус бардыгыбыз билгендей, ковид деп бүткүл дүйнөнү каптаган кара тумоо. Ошондуктан элибизди сакташ үчүн ушул оорууну жок кылуунун бирден бир жолу бул вакцинация. Бирок ошол вакцина жөнүндө толук маалымат болуш керек. Элде дагы, бизде дагы. Себеби азыр америкалык фирмалар, европалык фирмалар, Россиянын, Кытайдын өнүккөн мамлекеттердин бардык мамлекеттерде ушул чумоого каршы вакцинаны ойлоп табышты. Ошонун кайсынысы бизге туура келет? Ошондой биз эске алышыбыз керек. Эгерде ушул бүт текшерүүдөн өткөн зыяны жок деген вакцина келсе, ошол жетекчи болуп, жетекчилердин бири катары вакцинаны алганга мен даярмын. Эгерде керек болсо, алганга керек болсо алыш керек болот го. Ден Соолук үчүн. Эгер келе турган вакцина дүйнө жүзүндө кабыл алынып, алса текшерилип, алса болот деген кагаздары боло турган болсо алыш керек деп ойлойм. Сөзсүз түрдө мен керек болсо биринчилерден болуп алганга даярмын. Эмнеге дегенде мына 2020-жылы баарыбыз күбө болдук. Бир гана бизде Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзүндө ошол аябай чоң ограничениялар болду. Элибиз жабыр тартты, экономикага зыян келди. Андан кийин ошол ар кандай себептер менен дагы бир топ адамдарыбыздан айрылдык. Эми мындай иммунитети бекем эмес адамдарды десек болот. Ошол вакцина массовый түрдө Кыргызстанга келсе, сөзсүз түрдө биздин эл дагы туура түшүнүү менен ошол вакцинаны колдонуш керек. Мына 2020-жыл кайталанбаш үчүн. Үлгү катары эле да, бирок биз дүйнө жүзүндө эле 50-дан ашкан, 60-тан ашкан, 70-80-ден ашкан биздин аталарыбыз менен апаларыбызга биринчи очередтерди берип, колунда жоктогуларды баарына беришибиз керек. Баягы 15 000 вакцинаны берсе, ала албай калдык дегенге аябай капа болдум. Анткени өкмөт 2 жылдан бери даярданып коюп эле 15 000 вакцинанын баарын ушу биздин медиктерге. Алар ошо алып урушуп күрөшүп атпайбы? Эң биринчи очередде ушу медиктерибизге вакциналарды берсек болмок. Бирок бул эми ар бир кишинин өзүнөн да. Ажал качан эмнеден буйруганын кимибиз билет. Ошон үчүн ар бир киши чечиш керек. Менин оюм боюнча вакцина алмайынча бул оору токтобойт. Демек өзүңүз аласыз? Ошондо мен даярмын. Кайсы вакцинасы дээрлик көпчүлүккө келе турган болсо, Кыргызстанга мен ошону алып, элге үлгү боло турган болсом, мен алганга даярмын. Аныктамасын менен тааныш керек. Эгерде чынында эле биздин саламаттык сактоо министрлиги ушул Россиядан же каяктан келаткан алардын аныктамалары боюнча кепилдиктер болсо, албетте биз биринчи болуп үлгү катары алганга даярбыз. Кудай кааласа алабыз да. Ал эми көрүп атасыздар, 1 жылдан бери Кыргызстан эмес, дүйнөдө бул апат баарын кыйнады, вакцина келсе алабыз. Элге алып берүүгө даярсызбы? Кудай кааласа биз алып жүргөнбүз, алып беребиз. Ооба, эгер ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошону эсептешсе, ошол туура болот деген чечим болсо, ошону алабыз.